Мугалим укканга санат, учканга канат демекчи. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак баяоо көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Бир адамдын билим алуусунда үй бүлөсүнүн жана айлана чөйрөсүнүн таасирлеринен кийин эң чоң салымды мугалимдер камсыздайт. Эске алсак, буга чейин мугалимдердин жана кесиптик билим берүүнүн кызматкерлеринин күнү октябрдын 1-жекшембисинде белгиленчү. Анда мугалимдер майрамы ар кайсы күнгө туш келчү. 1994-жылдан бери дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетинде 5-октябрь мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү катары майрамдалып келет. Бул күн мугалимдердин жана билим берүү тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип, алардын билим берүүгө жана коомдун өнүгүшүнө кошкон чоң салымы даңазаланат. Министрликте басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөт 5-октябрды Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнү катары бекиткен. Бул тууралуу токтомго 2014-жылы кол койгон. Мугалим өнөр ээси үлгү берер, мугалим эрктүү адам баарын жеңер, шакиртин кыйын таптап өзүнөн да адамдык сапат артык жоомарт жебер. Окутуп көптү үйрөткөн, ойлонтуп көркөм сүйлөткөн, адептүү бол деп арыбак, айтканы кетпейт жүрөктөн. Мугалим ага эжейлерим, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын.